Достор, дүйнөдө болуп аткан акыркы окуялар мына Иран менен Израиль, Кудай сактасын, Аллах сактасын, 3 мировой башталып кетти деп ызы чуу болуп баар жерде болуп атат. Туура өтө катуу болуп атат. Израиль биринчи баштап типа өздөрүнүн жөөттөр, булар өздөрүнүн маселеси баягы Америка бир убакта Иракка кирип ядерный бомба издеп эле кирип Иракты талкалап кеткенде, Израилди дагы азыр ошол Америка колдоп Иранга басым жасатат. Ирандагы ядерный оружияны көбөйүп кетти, ошону жокунутабыз деген шылтоо менен через Израиль аркылуу Иранды бомбалап атат да. Бирок негизинен келгенде бул нерсе дүйнөнүн баардыгы эле керек болсо мына Иран мусулман өлкө деп атпайбызбы? Мусулман өлкө дегенибиз мына Араб Эмираттарына дагы бул выгодный да. Алар дагы унчукпай отурат. Аларга майдай эле жагып атат да. Себеби Израилдин үстүнөн өткөн баягы аба жолдору бүт полностью тосулуп, азыркы күндө деле тосулду да. Через Египет, через Араб Эмираттары аркылуу өтөт да. Бул деген сөз Америкага дагы жагат. Себеби Иранга давление кылса, нефтин баасы көтөрүлөт. Аны Средняя Азия, мына Кытайдын экономикасына кандайдыр бир зыянын, таасирин тийгизет. Азыр уже эле нефтин баасы көтөрүлдү Иранда. Россияга кандай кылып тийгизет? Россияга беженецтер качып келиши мүмкүн. Ошол, короче, Американын кылып аткан иши, булардын сырткы саясаты ошондой. Ар дайым баягы күчтүү мамлекеттер күчтүү ойдон калышыбыз керек деп, буларга башка мамлекеттин өнүккөнү мындай туура эмес да. Булардын политикасы боюнча күчтүү мамлекет болуп, мамлекеттер, коңшу мамлекеттер, Средняя Азия, ошол эле Кытай, ошол эле Россия, ошол эле Иран, Ирак дегендер көтөрүлбөшү керек деген булар позициясы бар да. Ошол нефтин баасы көтөрүлсө, Евразийский союз экономикасына, Кытайга, бир тарабынан Кытайга, бул жагынан баарына эле жагат. Ошол Америкага дейбизби, Францияга дейбизби, ошолорго. Анан эми Ирандагы күчтүү, молодец, күчтүү мындай оружиясын, армиясын күчтөп эме кылып алган экен. Бир себеби дагы ошол болуп калды. Баягы дүйнөдө жок оружияларды, кече Израилдин дагы коргонуу системасы бар да булардынчы. Хамасты аткылаганда, Палестинадан аткылаганда дагы булар көп зыян тарткан эмес да, ошодон булар көбөйүп кетти да. Биз, значит, мындай могущий болуп калган экенбиз депчи. Бирок Хайбар деген баягы Ирандын жаңы баллистикалык ракеталары кече ошол Израилдин баягы коргонуу системасын дагы карабай тешип өтүп, ошол Израилдин шаарларын талкалады. Иран ошону менен бүгүнкү күнгө чейин, 15-ине чейин 2 жолу Израилге атака кылды. Эми ошон Израилге ошону сестентип коюш керек. Израиль өзү кичинекей мамлекет болгону менен, бирок өтө мындай бай мамлекетке айланып бутка туруп болгон мамлекет да. Анан булардын союздаштары дагы өтө мындай күчтүү мамлекеттер. Атайын дагы ошол ар жерден мындай бул батыштын, Американын баягы немеси ошондой да. Кытайды, Россияны мындай өзүнүн контролуна алам деп тарыхтан бери эле ошондой да. Ар бурчтан мамлекеттерди азгырып, өзүнө неме кылып, ошол жерге военный структураларын, военный оружияларын киргизип, кече Украинага деле ошондой болду. Украинаны дагы ошого киргизебиз деп, НАТОга киргизебиз деп, анан ошодон согуш башталды да. Азыр деле ошол эле көрүнүш. Эми мына Иран күчтөнүп кетип деп туруп, через Иран аркылуу Иранды бомбаласа, Американын көптөгөн душмандарына, көптөгөн бутуна туруп кеткан мамлекеттерге бул чоң таасирин тийгизиши мүмкүн. Ошол эле Кытайга дагы. Ошол эми Кудай сактасын, дальше көрүп турабыз кандай болот, эмне болот. Биз албетте Иранды колдойбуз. Канча да мусулман өлкөлөрбүз, бирок ар бир мамлекет өзүнүн кызыкчылыгын иштеш керек. Бул дүйнө жүзүндөгү азыр болуп аткан окуялар башка мамлекеттерге, анын ичинде бизге дагы мындай сабак болуш керек да. Кандай даярдыкта жүрүшүбүз керек, эмнелерди кылышыбыз керек дегенгечи. Себеби мына Израилдин разведкалары өтө күчтүү болуп кеткен экен да. Разведкалары, ошол эле учурда оружиялары биринчи жолу Иранга кол салганда,
көрдүңүздөр да баягы ядерный оружияны жасап чыккан 9 окумуштуусун үйүнөн жок кылып ийди да, баягы дрондор мененчи. Ошончолук деңгээлге жетип калган экен да, булар бир нече жыл мурун эле даярданып, көптөн бери эле даярданып жүргөн экен. Баягы сөз бар го, тынчтыкты кааласаң согушка даяр тур дегенчи. Ошондуктан мен бул мен айткым келет. Албетте, эч жерде согуш болбосун, ал бардык согушта баягы жеңүүчү болбойт деп коет го. Азыр эми эмне болуп атат? Жөнөкөй эле карапайым элдерин кырып атышат да. Эми мен бул менен эмне дегим келет? Бул менен ушул башка мамлекеттер катары эле биз дагы Кыргызстан дагы ошондой нерсеге даяр туруп, колунан келишинче мүмкүн болушунча, эми Кудай сактасын, Кудай анын бетин нары кылсын, бирок баары бир күн эмес, бир күн мындай болуп калат. Орто Азияны Кудай сактасын, биздин коңшулар менен азыр Кудайга шүгүрбүз, башчыларыбызга ыйман берсин. Коңшулардын баардыгы менен азыркы учурда жакшыбыз да. Тажикстан менен мамилени түзөдүк, Өзбекстан, Казакстандар менен мамилени түзөп жакшы болдук. Эми Кудай буйруса ошол өмүр бою ошондой кетсин деп эле тилек кылабыз. Бирок ошентсе дагы мамлекет башчылары жашыруун болсо дагы мындай военный техникаларды мындай кылыш керек экен деп койдум да өзүмчөчү. Болбосо слабый өлкө ар дайым слабый болуп кала берет экен. Азыр Палестинаны көрүп атабыз да, туурабы? Эч ким жардам берген жокпу? Башыңа оор түшүп келгенде ошондой болуп калат. Эми эркектер деле биздин жашоодо деле ошондой го. Жашоодо эркек арыз болуп калса, мындай эч кимге керегиң жок болуп калат го. Эч ким сен менен учурашпай, телефон чалсаң деле албай калат го. Ошондой эле нерсе да, туугандар. Ошол эле бөлүшүп коеюн деп